Случайно буга дружба жөнөтүп алгам да. Бул эми тагдырбы деп ойлойм да. Үйүнүн бурч жагынан келип чыкты, огород менен. Дуалдын ар жагында, менин ар жагында бул бүтөп. Бул мени сиздейт эле да, азыр менин атымды айтып атат да, мен чөтө башкача. Агайымды кайтарып берейин. Бир нерсени алып кел десе, ошону сөзсүз алып келет. Кандай айтсам ошондой алып келет. Же кошпойт дейм. Өзү ошо бир комнатага кирип кетет, балдар менен ишти жабып коём ошол жакта. Чыкса киргиле деп урушат, кая кирип кетет. Үчөө жетишкен бойдон. Салам достор. Эч жака жылбай туруңуздар, болгону 5 секунд убактыңыздарды алам. Алгач биздин каналга катталып, коңгуроону басып, лайк коюп, комментарий жазып коюңуздар. Себеп дегенде канчалык лайк көп болсо, катталгандар көп болсо, буга окшогон долбоорлорду тартып, сиздер үчүн тартуулай беребиз. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер Кофе Time программасын көрүп жатасыздар. Анын алып баруучусу мен Шаргазы Турдукулов. Бүгүн бизде дагы үй бүлөлүк чыгарылыш болот. Андыктан экранга жакын келиңиздер. Бүгүн бизде конокто тамашоочу универсал командасынын оюнчусу Калыбек Турдубаев өзүнүн келинчеги менен, жеңебиз менен, Урматжан жеңебиз менен келип отурат. Куттуу студиябызга кош келипсиздер. Рахмат. Мана жакшыбы? Сен жакшылабы? Жакшы. Буга чейин жеңебиз эч жака чыккан эмес, биринчи жолу эфирге чыгып атасыз биздин каналдан, э? Анда биринчи суроо моундай болсун. Биринчи ошол эфирдин башында эле өзүңүздөрдү тааныштырып кетсеңиздер. Туулган жылыңыздар кайсы жерден кулун аласыздар ошол тууралуу? Биз-биздикинби же ар ким өзүнүкүн? Ар ким өзүнүкүн. Анда мен Турдубаев Калыбек Абдыкасымович 1991-жылы Жалал Абад областында караштуу Алапка районунун Көксерек деген айылында жарык дүйнөгө келгем 22-январда. 22-январда. Демек туулганыңызга аз эле калыптыр да. Ооба, аз эле калып буйруса. Жеңе сизде. Мен деле экөөбүз бир айылдан болобуз. Мен деле ошо Көксерек айылынан болом, Алапка район, Көксерек айылынан болом, 95-жыл болом. Кайсыл жерде окугансыз, кайсыл окуу жайда ошол тууралуу? Мен ошол өзүбүздүн айылда Токтогул мектебинде окуп бүткөм. Анан 9-класста. 9-класстан кийин бишекке тапшыргам. Тех коллежге. Кесибиңиз боюнча? Кесибим боюнча партной, пычмачы болуп. Пычмачы. Жакшы. Пычмачы. Да. Ассаламу алейкум, ардактуу достор. Жапыңыздарга жаңы манай. Базар Коргон жергесинде алгачкы жолу Олмат лотериясын ойнотулдабыз. Бизде Олмат лотериясында Samsung телефондор жана акчалай белектер бар. Башкы байге бизде ВАЗ-2107 унасы. Сиз бул унанын ээси болуп калышыңыз мүмкүн. Андыктан болгону билет баасы 300 сом. Жана чектелүү 2000 гана дана бар. Бул унанын ээси сиз болуп калышыңыз мүмкүн. Андыктан YouTube каналында, Instagram каналында катталыңыздар. Сизге Олмат жар болсун. Жакшы, анда алгачкы таанышууңуздар кандай болду эле? Ушул тууралуу айтып өтсөңүз. Алгачкы, эсимде мен. Сен эсиңде? Ооба. Алгачкы таанышуубуз баягы соц тармактан болгон. Ачык эле айтканда, соц тармакта ал убакта агент деген өтө одан башка эч нерсе келбеген да, андан башкачы. Кайсы жылдары болду? 2000 2011-2012. Ошондой жылдар эле. Однокласс жаңы келген, анда бирок адамдар жок эле да. Агентте баардыгы отурат эле. Ошодон экөөбүз таанышып калганбыз. Сүрөтүн көрүп, мындай мен тааныбайт элем чындыгында. Мен Ошто бул Бишкекте жүрчүкен. Мен Ошто окуйм, бул Бишкекте окуп жүргөн убакта ошондо таанышып, анан сүрүштүрүп, ишенбей, мындай биздин айылда эми айылыбыз өтө деле чоң эмес. Чоң эле эми, бирок бири-бирин тааный турган эле да. Көрбөгөм го деп сүрүштүрүп айылга бармайынча мен ишенбей жүрө бергенмин. Ишенбейм. Бул бардыгы туугандарын айтса дагы тааныйм, бирок туугандар бирок сен ал жактан эмессиң деп. Алапкадан эмессиң. Алапкадан, Көксеректен эмессиң, Алапкадан болушу мүмкүн деп. Качан ошо каникул болуп айылга барып, айылда анан экөөбүз жолукмайынча ишенген эмесмин да. Эми ишенген, просто жолугуш үчүн ишенбеген адам болду. Мен эми биле атам дейсиз? Биринчи күнү эле ошоктон болот деген эле чик-чик контакттарды терезим айылдагы
чалып туруп ушундай даныйда адам барбы десең бар, ушундай деп. Ошондой эле билем, бирок билген буга айтпай эле жок деп. Ушундай кылгам да менчи. Биз ошо агенттен таанышканбыз. Мен агентте отуруп мындай случайно буга дружба жөнөтүп алгам да. Бул эми тагдырбы деп ойлойм да. Мен өзүм жөнөткөм, бирок случайно. Анан неме бул жазган, бул ким бул деп анан мен бир жума жазбай жүргөм. Мындай өзүм жөнөтүп алып аябай неудобный болуп, эркек балагачы кыз киши биринчи дружба жөнөткөндөн уялып, эми кантет экен деп анан ответ бербей эле жүргөм. Анан бир жумадан кийин дагы бир жазганда анан салам деп өзүм ответ берип анан каяктан болосуң, айылдан болом, өзү ошо Көксерек айылынан болом десем ишенбейт. Ошо мен биринчи жигитим да болуп калды, акыркы жигитим да болуп калды да, мындай айткандачы. Ошондо биринчи кадамды ким жасаган болуп калат? Ошондо биринчи кадамды эми бул билбейм, атайын таштаганбы же жөн эле азылып кеткенби, мага келип калган, бирок мен өзүм жазгам, 2 жолу жазгам. Ушулакка чейин чечилбейт ушул. Мен буга айта берем, сен айткансың, мен боодон сен көрбөйт элем, сен таштагансың деп. Бир кумтөрдө эле маселе экен деп. Чечилбейт. Эми билбейм, Садыр Жапарбек чечип берди. Эми агентти айтып калдыңыздар. Канча жыл ошондо кыз жигит болуп сүйлөштүңүздөр? Канча жылдан кийин турмуш курдуңуздар ушул тууралуу? Биз 5 жыл турмуш, 5 жыл кыз жигит болуп сүйлөштүк. Ошондо биз көп жолукчу эмеспиз да. Мындай 5 жылдын ичинде биз бир айда 1-2 жолу жолукчубуз. Анан телефондо, тынбай телефондо бир күндө 5-6 жолу, 10 жол болсо дагы сүйлөшүп, звонок этип бири-бирибизди мындай каякта, эмне болуп атат, баарын билип турат элек. Бирок чындыгында андай көп жолукпаганбыз да. Себеби айтып коеюн, мен Ошто бул Бишкекте окуп атса, баягы тамаша оюнга барганда бул сөзсүз ишинен же окуунан жооп сурап же качыппы, ошо тамаша көргөн барат эле, ошол тамаша оюнда олтурат же сахнанын аркасында, ошондо жолугат элек. Анан кайтканча кишинин 1-2 саат эле сүйлөшүп отурат элек, бир жерден чай ичкенче анан кайтып берет элек. Демек аралыкта сүйлөшүп турдуңуздар. Биз аралыктан сүйлөштүк. Бул жерге кыйын болот. Эч жака жылбай туруңуздар, болгону 5 секунд убактыңыздарды алам. Алгач биздин каналга катталып, коңгуроону басып, лайк коюп, комментарий жазып коюңуздар. Себеп дегенде канчалык лайк көп болсо, катталгандар көп болсо, буга окшогон долбоорлорду тартып, сиздер үчүн тартуулай беребиз. Аралыкта сүйлөшкөн кандай экен? Мага жакчу. Мындай билбейм, мындай ал калып бир айда бир жолу келгенде мен мындай чыдамсыздык менен күтүп, ага келгичекти даярданып, өзүм убактымы бөлүп, ошол күнгөчө мындай өзүм бычып, өзүм тигем да. Дизайнер жактан деле мындай өзүм немем бар. Өзүм ойлоп кийимдер табып, ошол жака мындай жакшы необычный кийип барам деп ошо мага кызыктуу болчу да. Мындай бу мени сиздейт эле да, азыр менин атымды айтып атат да, мен что-то башкача мен отуруп шунча элдин алдында просто мындай күйөөсүн калай экен десе акетсик деп ойлойтпу деп. Иде ошентип көпчүлүгү мен ошо 5 жылдын ичинде күйөөм менен тең эле өзүм байкем бар да, атылаш байкем бар. Анан аябай уялып жүргөм, аке мененчи досум менен сүйлөшүп аткандачы. Анан бунда кош аке деп, анан ошо 5 жыл аке деп жүрүп үйрөнүп калгам да, азыр деле. Көпчүлүк айтат да, деп аке десем неме атым айтып аке дейт. Күйөөсүн аке дейт экен деп ошентишет да. Анан айылдагы бизде баары аке дешет, күйөөсүнчү. Анан шаарда андай тура эмес кабыл алышат. Демек азыр сиз эфирде жөн атын айтып коюн деп. Атым айтып коюн, бузулат, бул беттерим бозоруп. Жакшы. Өзү мындай аке. Балдарыма дагы азыр атаң аты ким десе Калаке дейт. Жакшы, эми мындай бири-бириңизге жакпаган сапатыңыздар болсо керек, эми ар бир түгөйдө сөз болот да. Жеге сизден баштайынчы. Мен Шерде билип алайынчы эмне жакпайт экен. Калаке көкбет. Бирок мындай ал көкбеттин жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар да. Анан жакшы жагы көбүрөөк. Бир нерсе кылам десе, ошосунун аркасынан ээрчип жүрүп кылат. Ошол жагы жагат, анан мындай ошо. Кеде туура эмес. Анан дагы бир немеси бар, тарынчак. Тарынчак. Ооба. Сизге жакпаган сапаттар ушул экөө экен да? Экөө. Жеңемдин.
Бары жагатын. Мен өзүм көгөрүп, буга тарынып жүрө берем, эштерге кирбей, качан келет экен. Менде андай нерсе жок. Ушундай. Жакшы, эми Бул сапатты мен деле айтып кое берейин. Айтып кое бериң. Унут чагырасың, а? Ооба, унут чагырасың. Өзү деле элек, бирок айтам өзүнө деле. Бул нерсени мындай унутуп калат да. Эми бул нерсе ар бир адамдын кемчилдиги болсо керек. Бирок өзүмчө ойлоп коем, ар бир аял киши ушундай болсо керек деп. Бирок мына карап көрсөң, будан башкалар деле унутуп аткан, башка болуп аткан, унутпай калат бир күндер деп ойлойсуз. Өзүмчө өзүм алаксыздап жүрө берем. Мына 2016-жылы башкарышканбыз деп айтып калдыңыздар. 4 жыл болуп калыптыр аралыкта. Кыз жигит болуп жүргөн убактагы жана азыркы убактагы бир баалуу белектер тууралуу сурагым келип турат да. Бир өзгөчө эсте калган белектер тууралуу айтсаңыздар. Агайымды кайтарып берейин. Агай айылда дейм. Аз кайтарып Гүл кала берсин дейсизби? Гүл кала берсин, айды берип коеюн. Биз бири-бирибизге мындай подарка кылбайбыз да. Мындай акчасын берип коебуз да, керектүү нерсеңи алып ал депчи мындай. Подарканы алып берсең, ошол калып калабы депчи мындай аябай экономичный семьябыз деп. Бюджетли, ушул подарканы алып берсек деп нерсебиз бүтпөй калгыдай болуп эле. Сурайсың, эмне алып берейин десең, жөн эле коюнчу, башка нерсеге иштебиз деп. Мындай өтө эле подаркага жакын эмеспизчи. Кыз жигит болуп жүргөн убакта бир эсте калган белек эсиңиздеби? Агайбы да, ошо. Агай алып келген. Чын эле агайы бар. Өткөндө сурадым мен. Агайларды сурап атыптыр, бер дедим. Гүл кала берсин дедим. Агайларды көрсө берет экен дейсизби? Мен албай калдым деп. Жакшы. Эми бир аз келиңиздер ошол үй бүлө курганга чейинки тууралуу суроо болсун жеңе. Бардык эле чыгармачыл адамдар ушундай нерсеге кабылат. Өткөн чыгарылышта ошол тамашачы Садык мырза деп айтып өттү эле. Турмушка чыгып атканыңызда мындай үйүңүздө тоскоол болбодубу? Мындай чыгармачыл адамга турмушка чыгып атасың деп. Айрым үй бүлөлөр каршы болот эмеспи? Биз бир айылдан болгонубуз үчүн мындай эмне десем экен, бири-бирибиздин ата-энебиз бири-бирин тааныйт да, баары таанып, мындай тууган уруктар болуп кетебиз. Анан мен апам каршы болбогон. Кайра башка балдар деле неме кылып сүйлөшөбүз, алам деп неме кылып аракет кылганда апам мага каршы болгон. Такыр сүйлөшпө. Калыбек менен эле сүйлөш болду. Башка эч ким менен сүйлөшпө деп апам мени неме коргоп турчу да деп башкага неме Калыбекти аябай жакшы көрөт, чынын айтсамчы. Жакшы адам жакшы көрөт да, туура. Менен караганда жакшы көрсө керек деп ойлойм. Неме баягы келиндин келген эстен кетпейт дейт эмеспи? Анан сиз ошол жаңы келин болуп келген кезде бир кызыктуу окуя болду беле? Кызыктуу окуя. Эмне эсиңизде калган сиздин? Адашканбы же айтор дагы бир ушул сыяктуу? Ошо мен аябай эсимде кала турганы ошо неме ошо мындай общий отурганда өзү мындай кыргыз элинде мындай тергейт деген салт бар го. Ошондо мен ошо апамдын атын айтып койгом, аябай уялып. Ошол такыр эсимен чыкпайт. Келгенде атын айта аласыз. Атын айта алгам. Эмне дегенде ошо апам атынан бир эженин аты бар эле. Жок, апамдын аты Ырдын немеси болчу да. Ырдын бир сагында. Жок, мен айтып коеюн, апамдын аты Кайырма да. Анан ошонун айтып берген да, баягы припев бар го. Ошону айтып берген. Ошосу бар го деп айтып берген, аябай уялгам. Ошол. Бизде ушундайгы салт, баягы келин тергеп атын айтпаш керек. Бирок эми туруп эле түшүнгөн. Эми кыз жигит кездеги Калыбек менен азыркы Калыбектин айырмачылыктары тууралуу сурагым келип турат да. Калыбек мырзанын кандай айырмачылыктары бар? Айтчы, өзгөрүп кетти. Жок. Эч кандай деле өзгөрүш жок. Ошол баары бир кыз жигит болуп жүргөндө биз мындай бир айда, 2 айда бир жолукчубуз. Ошол убакта деле мен жакшы билбечүмүн да. Биз телефондо эле сүйлөшчүбүз. Даже Калаке немеде акадей баштадым. Той алып барганын да билбечүмүн да. Той алып барып тамада болуп атканын даже билбечүмүн. Кандай иш кылып атат, мен Бишкекте жүргөнүм үчүн вообще кабарым жок болчу. Анан бул жакка келгенден кийин, Ошко келгенден кийин кебейт ийге десең. Кебейт кечке тойдо. Өзү ушундай турбайбы? Таң калгам аябай. Ушундай го, өзүң деле билесиң го.
Ondan ança-munça күндөр тарынып, үйгө келбей эле жүрө берет. Чындыгында мен жаңы үйлөнгөндө өзүм жалгыз биринчи үйлөнгөм го. Анан бардыгы бойдок командабызда, бардыгы досторубуз бойдок. Анан бул үйдө өз жалгыз калып кетет, мен олор менен жүрө берем да көчөдө бильярд ойноп, анан пес ойнойбуз дейт, ар нерсе ойноп. Бир убакта барсам, кийин кайра айтып, да ойлоп карасаң туура эмес экен. Туура эмес кылып жүрө берген экенмин да, көрсө баягы бойдок адамдай эле элестетип. Азыр эми үйгө эрте барып турасыз. Ооба. Бош убагымда эрте барам. Айрыкча бул дагы иштеп калган үчүн бош болуп калганбыз. Керек болсо барып балдар садиктен алып. Эми сизге суроо, кантип жеңеңиздин кайсы сапаттарын жакшы көрүп калдыңыз, кайсы сапаттарын баалап, мисалы эмнеси менен сизде жүрөгүңүз багандырып алды, ушул тууралуу сурагым келип турат. Чындап эмне ошону Каны угайынчы дейм. Мен өзгөчөлүгү эле, мындай сүйлөшүп келгенде эле жаккан да. Анан биздин ошо айылдын менталитетинин бардыгы экөөбүз бирдейбиз да. Сүйлөшүп келгенде эле мага туура келгенде ал жагынан бул жагын караган, бардык жагын караган, анан жаккан, сүйлөшкөнбүз, сүйүшкөнбүз дегендей. Ошол эле го дейм менче. Анын себеби биз чыгармачыл адамдар, анан айылда кадимки карапайым адамдар дегендей. Анан бул жактардан эле башка бирөөдөгө үйлөнүш менин оюмда деле жок эле да. Ошо өзүбүздүн шартты билген, өзүбүздүн эң кичине баласымын үйдө. Мен түшүнгөндө. Мен түшүнгөм, мындайча айтканда. Ошо эптеп түшүндүрүп алдым го. Жакшы. Эми тоюңуздар кандай өттү? Ушул тууралуу айтып бересиздерби? Тоюбуз. Эсиңизде 4 жыл өтүп кетти. Ооба, эсизде. Сонун өткөн. Өзүбүзгө сонун да, эми башкалар үчүн кандай. Тоюбуз бирөө Ошто болгон да? Ошто болгон. Ошто жаштарга жылаң. Бияктагы жаш досторубузга, жаш тааныштарыбызга деп Ошто бирөөнү өткөрүп, калганын айылда. Айылда чоң той берип, ресторанда эл, тууган урок, дос жар менен жакшы эле болгон, өзгөчөлүк. Эми кадимки эле тойдогудай. Өзгөчөлүк ушу экөөбүздүн тоюбуз болгон да. Азыр менде бир жакшы мындай кагаздар бар да. Буну сизге берет экен. Мен аны сурай берем, эгер кимге тиешелүү болсо, мисалы сизге тиешелүү болсо, мындай мен деп коесуз. Эгер сизге тиешеси жок болсо, жеңиңиз болсо, жеңиңизди мындай көрсөтүп коесуздар, мындай моюн шарт. Эмне кылып? Азыр мен деп тура берейин да. Ооба. Азырынча мен деп тура бериңиздер. Суроо бергенде ушул айландырып жооп бере бересиздер. Мисалы биринчи суроо, ким көп кызганат? Ким орусча жакшы сүйлөйт? Ушул боюнча эле. Жакшы. Ким Инстаграмда көп олтурат? Ушул боюнча эле. Таарынышканда ким биринчи кечирим сурайт? Бирөөңүздөр калп пайда атасыздар. Сиз. Мен да, сен эмнеге мен деп алдың? Кимдин жини бат келет? Үйдө мусорду ким төгөт? Анча-мынча мындан коёйн. Кээде алмашы. Продуктага ким барат? Ушул боюнча экен. Кимиңиздер барасыздар? Башында бул барчу, анан кийин мен барып калдым. Ушундай болуп калды, кыскасы өзгөрүп барып тура бала бересиз. болгондон кийин бул Ким баласак? Баласак. Ким эртең менен биринчи турат? Тура эмес. Окшошпой калды. Ооба, дагы берсем бой калды. Жок, ким сулуу эң акыркы? Тоо, жеңеңиз сулуу албетте. Мен деле сулуу деп койсоң сүйүнүп мени сулуу деп өтүрөт. Эми биринчи ушул таанышканыңыздар тууралуу айт. Биринчи жолу ушу эсиңиздерби? Биринчи жолу ушу кандай болду эле? Айтып берем азыр ошону кыз деп айтып берейин да. Биринчи сурак коеюн, айтып берейинби? Айылда жолукканыбыз. Ооба, айтып берем. Айылда келдим, мен келдим, бул дагы келдим деп жазды. Анан күндүз күнү болбойт айылда. Жолуксаң сөз кылып, деп бул шаарга барып, кай келип деп анан түнү кечки түн деле эмес, 8ден кийин 9дарда кечирээк барып
Общий айтып берейин. Айтып беріңіздер. Бұл деген еркин форматты атайын. Кечирээк баргам. Чалсам бекинип үйүнүн буруш жагынан келип чыкты. Огород менен дуалдын ар жагында менин ар жагында бул сүйлөшүп чындап анан мен ашып кичине жакыныраак таанышып дегендей чындап эле өзүң деп жарыктар менен карайт. Жарыкты ошентип атып анан апасы келип калды бир маалда. Биз апасы анан апам деп кайненем деп мен бирөөлөргө айтканыбыз менен өзүбүзчө апам деп эле коебуз да. Кайсы таш арыктагы анан Сарыгайдагы деп коебуз. Ошо келип калды. Качты го. Даракка жигип эле бекинип алдым. Качты. Ошо айдам эмне болду билбейм. Кетесиң. Кетип каласың көчүп кой. Өзүлөр чечишип алат да. Кармалып эмне кылган? Неме болгон? Экөөбүз жолугабыз деп неме агенттен сүйлөшкөнбүз анан мен ойлочумун да мындай түндө эшикке чыгат балдарга деген түшүнүк жок болчу экен да мендечи. Мен күндүзү кантип кийинип барам буга деп мен кийимдеримди тактап мынтип коюп кайсы кийим кийеткем деп аябай неме кылып даярданып отурсам бул эч жазбайт да күндүзү. Кайсы жерге чогулат экенбиз, эл жок каерде бар экен деп ойлонуп отурсам бул кечинде чыгышым такыр башыма келбей тур ошол. Билбейт келем да. Анан бир маалда эле бул келбейт окшойт, жолубайт окшойбуз деп үйдө эле отурсам бул чалып калды, чык деп. Анан мен биринчи жолу балдарга чыккан элем ошондо аябай коркуп өзүм экөөм менен сиңдим бар эле ошо экөөнү дайындап чыксам неме апамдар отуруш бар эле да. Ошо отуруштан полный жол толтур аялдар келип атат да, экөөбүз жолдун бир четинде турабыз. Фонарь чалып келаткан экен. Мен жүгүрүп өткөнүм фонарьтен көрүп калыптыр да жарыгын анча апамдарга. Анан сен каяк кимге чыктың деп атын айт деген. Кыскасы кыйлаганда. Бурганбы? Бурган бирок аябай мындай өзүм коркуп айтып койгом, кимдин баласы деп анан ушунун баласы да азыр үйүнө апарып таштап келем ошону деп. Өзү биринчи жолу чыккан коркуп. Сиз биринчисине эле колго түштүңүз да. Колго түшкөн биринчисине колго түшүп, биринчисине эле билдирип койгон. Өзүлөрү чечип алат, биз кетип калганбыз. Кетип калам, өзүлөр чечип алат. Кеткенде дагы жөн кетпей телефонду алып кетип калат. Телефонду алып кетти десеңиз. Анан мага бар көрүш керек да. Жазгандай классташ балдарым жазып турчу, дагы 1-2 балдар жазып турчу да. Мындай жакын сүйлөшөлү деп чана ошолордун баарына ответ бериптир. Сразу ответ берем. Видео ответ берген шоңуз болот мага. Ответ бергени салам кандай жакшы айылга келдиңиз деп эле ошо башка не деп сүйлөйт экенин аңдап отура бересиң го. Кыскасы 2-3 күн менде болгон телефону. Чалгандарга жооп бербей, жооп берген убакта алсаң же бир тууганы же бир досу, классташ кызы болот. Оларга жооп бербей эле угасың болду, өчүрүп. 3 күн телефонду менде жүрүп анан 4-чү күнү апарып. Ошо телефонду таштаган болуп, дагы бир жолу жолугуп. Бек биринчи жолугуш ушундай болгон экен десиздер да. Биринчи эле тарых болуп кеткен да өзү. Жакшы. Эми сиз калай кагыздын кайсыл сапаттарын сизге өзгөчө арбап алды? Эмне сапаттарын баалап жактырдыңыз ушул тууралуу? Сапаттары жөнөкөй сапаты бар. Анан мындай бардык мындай ишине такта, мындай жоопкерчиликтүү аябай. Бир нерсеге жоопкерчиликтүү ошо кылам десе, ошону унутпай кылат. Ошол жагы жагат. Бир нерсени алып кел десе, ошону сөзсүз алып келет. Кандай айтсам ошондой алып келет. Же кошпойт дейинби? Кошумча кылып алып келет. 1 килограмм шекарса 1 килограмм өтөр бар. Андан ашчы болбойт. Андан ашчы болбойт. Жазгандай алып келет. Продукта жазып берет. Ошону жазгандай алыш керек. Мынча килограмм, мынча килограмм. Мынча үчтүк, 3 калап турат. Жакшы. Үйдө мындай бала караганда үй иштерине сизге жарандашабы? Же таптакыр ал жактан да кандай эмес? Кечинде ушундай проблема бар. Эфирге барабыз деп, кече экөөбүз сүйлөштүк го. Эфирге барат экенбиз деп буга айтып койдум. Эртең саат мынчага даяр бол. Анан
Эми бирдекиде эфирге же башка жакын арада той топур деле болгон жок. Эми аял киши ушундайгы бир кийим алып бир тойго баргандан кийин экинчи кийбейт. Менин кийимим жок деп мен үйдө бала эки балам менен отурсам кийимим жок. Мен өзү чебер да, үйдө машиналар бар. Калаган мисалы менин үстүмдөгү экөөнүн тең өзү тигип берген да. Бардыгын эле тигет. Кийим жок. Төшөктөрдүн да бек калыңдаган карап кичине жардам берип тургунчу. Чыкпай жатыр. Чыкпай жатыр. Бир балда жарылып кетти. Эфирге барбайын деп козоп. Чамага кийим алып бербейсиз. Дагы ойлоп карасам, чындап кийимди эле алып бербейт экенмин да. Өзү эле тигип, бу өзүм тигип алайын. Сиз ушуга кичине жардам берип туруң десе, мен колуман көбөйдүм. Ошон проблемасы болду кечинде. Эфиреми кызыктуу эле болсун да. Негизи такыр үй иштерине жардам береби сизге? Берет, берет. Мен кээ биринде ошо үй жумушта, үйдө дагы өзүмө бир нерселер тигип калам. Балдарыма, өзүнө ошондой убакта балдарды карап, тамактарын берип, өзү ошо бир комнатага кирип кетет, балдар менен эшикти жаап коем. Ошол жакта балдар менен эмне болсо ошол болот. Ошол комнатада. Ошол комнатага киргизе берем. Чыкса киргиле деп урушат, кайра кирип. Үчөө жетишкен бойдон кирген. Комнатада канча саат отурасыздар? Уктап канча отура берет. Качан бул ишин бүтүрүп келгенде биз уже катып калган болобуз. Тутумга түшкөндөй эле экен. Үчөө чечип чыгабыз, ичинде алма жеп кезекпей деп. Киргиле деп, мынактан үн чыкканда кайра дүкүр. Аркадан мен кирип кетем. Эң акырындабы? Ушинтип кызык күндөр өтүп атат азыркы. Биз сүрүп жаткан өмүрдө ушу бактылуу көз ирмемдер болсо керек деп ойлоп койбойсузбу жана. Анча-мынчада ушундай нерселер болуп турат деп. Эми сиз кандай күйөө бала болдуңуз, кайын журтка сиз кандай келин болдуңуз? Ушул тууралуу сурайынчы. Кандай күйөө бала болду? Мен туугандарым аябай жакшы көрөт. Той топурда барып кызмат кылып, мындай жакшы күйөө бала деп ойлойм да. Мен туугандарым тоюна бара албасам да, бул барып катышып кетет менин ордумачы. Ошого тууган уруктар мындай тойдо Калыбек дейт да, менин атым азыраак айтышат. Өзүмдүн туугандарым арасындачы. Ошо. Үйдө жакшы, өтө жакшы сонун кызматы кылып келатат. Баягындай ушундай кийим тигип атканда тигип айылга деле жөнөтүп берет. Колунан келишинче анан биз өзүбүзчө экөөбүз сүйлөшүп, баары ниетибизде эми кичине балабыз болгондон кийин баары айылга барып жашайбыз деп эле ошентип ойлоно беребиз. Ошол айылга баарыбыз кетебиз деген эле менин жүрөгүм бая кылат. Мындай жумшарта берет да, мындай шаарда жашайып, кээ биркилер ушундай кылат го. Кичине шаарга келип жашап алгандан кийин өзүбүздүн жашаган жерибиз бар, эми барып эмне кылабыз дейт го. Жок, андай эмес да. Баары бир айылга барабыз, биз ата-энебиздин алдында жашашыбыз керек. Пока что биздин атам менен апам өздөрүн жакшы мындай тетик да азырчы. Жакшы эле 10 жылча бияка бизди кое берген, силер баары иштегиле, өзүңөр каалаган нерсени кылгыла, жетишкен нерсеңерге жетишкиле деген, анан кайра келесиңер деген сөздү бул кайра айтса эле мындай өзүмчө сүйүнө берем. Демек сиз айылга барып турган, айылга шашып турат экенсиз да? Ооба, мен айыл жагат, мага мындай айныкча жазында барсаң айылда алмалар гүлдөп,